Мейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мейримдүү Аллахка чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салам салаваты болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Ар бириңиздердин үйүңүздөргө береке, Кудай Тааланын жакшылыгын, нурун тилеп кетем. Бүгүн сиздер менен биз араб тили боюнча тартылып жаткан 11-чи сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин канал эч бир уюм же жеке адамдар тарабынан каржыланбайт. Бул иш толугу менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасалып жаткан эмгек. Эгерде сиздер араб тили боюнча жүргүзүлүп жаткан долбоорубузга кол кабыш кылууну кааласаңыздар, төмөндө эсеп капчыктарыбызды калтырдык. Илим билим жолунда садака берип, сооп табууга мүмкүнчүлүк бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, пайдалуу илим адам өлгөндөн кийин да сообу улана турган амалдардын бири. Сиздин колдооңуз аркылуу дагы көп адамдарга илим жетсе, анын сообу сизге да тынымсыз жазылып турарын унутпаңыз. Аллах ар бир берген садакаңызды кабыл кылсын, жана берекесин көбөйтсүн. 11-чи сабагыбыз, урматтуу достор, араб тилиндеги ал-мудори' деп коет. Мудори' деген бул учур жана келер чак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы араб тилиндеги учур жана келер чак. Араб тилинде, урматтуу достор, учур жана келер чакты жасоо үчүн биз анын эң биринчи уңгусун билишибиз керек. Уңгусун, мына уңгу, мисал үчүн катаба болсо, анан кашанын ичинде дайыма арабча сөздүктөрдө, словарларда сөзсүз катаба, анан кашанын ичинде у же а же и деген жазуу келет да. Катаба бул жерде кашанын ичинде у келет. У деп, мисал үчүн ушул кириллица тамгалары менен жазылат. У деп. Арабча эмес, бул у деп кириллица тамгалары менен жазылат. Бул эмнени билдирет? Биз учур чакты жасап жаткан кезде ушул кашанын ичиндеги у тамгасын же и тамгасын же а тамгасын пайдаланабыз. Мисалы, учур келер чакты жасаганда араб тилинде дайыма сөздүн агына я тамгасы коюлат. Я коюлат. Мына ушул я коебуз. Я тамгасы коюлат. Бул учур чактын белгисин билдирет. Мисал үчүн 3 тамгалуу этиштин алдына я тамгасын коебуз. Мисал үчүн я. Андан кийин катаба деген сөздү коебуз. Мисал үчүн як болот. Як, мисал үчүн як катаба болот да. Эми каф тамгасынын үстү сукун болот, урматтуу достор. Мына сукун болот. Каф тамгасынын үстү сукун болот. Андан кийин сөздүн аягы, сөзсүз учур чактын аягы у болот. Мисал үчүн бә тамгасынын үстү дагы у болот. Ал эми мына та тамгасынын үстүндө, катаба дегенде та тамгасынын үстүндө харакат, бул харакатсыз калды. Бул та тамгасынын харакатын, урматтуу достор, көңүл буруңуздар, ушул кашанын ичиндеги уну алып пайдаланабыз. Мисал үчүн ошондо бул жерде яктубу болот. Яктубу болот. Яктубу болсо ошондо ал жазат болот. Хуа яктубу болот да. Хуа яктубу. Ал жазат же ал жазып жатат деген кыргызча эки маанини билдирет. Ал жазат же ал жазып жатат деген эки маанини берет. Эми мисалы кийинки сөзгө караңыздар. Мисалы дахала дей турган болсок, урматтуу достор, дахала кашанын ичи у, кашанын ичинде у турат. Эми биз учур чакты жасоо үчүн бул дахала деген сөздүн алдына биз, урматтуу достор, дахала деген сөздүн алдына, урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, я деген сөздү коебуз. Я деген сөздү коебуз. Мисалы, яд дал тамгасынын үстү сукун болот деп айттык. Яд, анан эң акыркы тамгасы дагы, эң акыркы тамганын харакаты дагы домма болот деп айттык. Бул учур чактын белгиси. Аягы у болот. Демек, ортодогу хо тамгасы харакатсыз калды. Бул хо тамгасынын харакатын кашанын ичиндегини алабыз. Кашанын ичинде, мисал үчүн у турат, ошону уну бул жакка домма кылып коебуз. Ошондо ядхулу болот. Ядхулу. Хуа ядхулу десек, ал кирип жатат.
же ал кирет болот. Ал кирип жатат, же ал кирет. Учур жана келер шакта ушундай которулат. Андан кийин мисалы хорожа дей турган болсок, кашанын ичи у болуп атат. Мына кашанын ичинде у турат, урматтуу достор. Араб тили сөздүктөрүнөн көбүнчө карай турган болсоңуздар, дайыма араб тили сөздүктөрүндө ушундай кашанын ичинде у, же и, же а келет. Хорожа бул у менен келет, уңгуда. У менен келет, демек биз ошол у тамгасын учур чакты жасап жатканда пайдаланышыбыз керек. Мисалы, хорожа деген сөздүн алдына учур чакта я дегенди коебуз деп айттык. Ях. Хо тамгасынын, биринчи хо тамгасынын үстү сүкун болот, ях болот. Ошондо аягы у болот деп айттык, жу болду да, мисалы үчүн. Эми ро тамгасынын үстү эмне болуп калды? Харакаты жок болуп калды. Бунун харакатын кашанын ичиндеги у тамгасынан домма кылып алабыз. Мисалы үчүн ошондо яхруджу болот. Яхруджу десек, чыгып жатат, чыгат болот. Яхруджу чыгып жатат, чыгат. Эми андан кийин урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, мисалы карума дей турган болсок, берешен болуу болот. Эми ошонун алдына я тамгасын коебуз деп айттык. Учур чакты жасоо үчүн як биринчи тамганын үстү сукун болот. Як аягы, сөздүн аягы у болот. Демек, кашанын ичиндеги уну ро тамгасынын үстүнө коебуз. Ошондо як руму болот. Мына ушинтип, урматтуу достор, араб тилиндеги учур чакты ушинтип жасайбыз. Эми андан кийин, эгерде кашанын ичи и болуп калса кантебиз? Мисалы, жаласа деп турат, кашанын ичи и. Жаласа кашанын ичи и болсо, жаласа деген 3 тамгалуу этиштин алдына биз я тамгасын коебуз. Яджи биринчи тамганын үстү сүкун болот, жим тамгасынын үстү сүкун болот. Яджи болду. Эми аягы су болот да, у болот. Аягы у болот деп айтканбыз, Эми кашанын ичиндеги и тамгасын ламдин астына коебуз. Ошондо касра кылып коебуз да. Демек кашанын ичине карайбыз. Яджлису болот ошондо. Яджлису десек отурат, отуруп жатат болот. Яджлису отуруп жатат же отурат болуп ушинтип жасалат. Мисал үчүн андан кийин дороба дей турган болсок уруу болот. Дороба уруу, кашанын ичи и болуп атат. Эми биз дороба деген 3 тамгалуу этиштин аягына я тамгасын коебуз деп айттык. Яны коебуз. Мисал үчүн яды биринчи тамганын үстү сүкун болот. Андан кийин аягы сөзсүз у болот, бу болот. Ошондо ро тамгасынын харакатын кашанын ичиндеги ини и демек бул касраны билдирет. Ядрибу деп алабыз. Ядрибу десек урат. Ядрибу урат же уруп жатат деген маанини туюнтат. Ал урат, ал уруп жатат деген маанини билдирет, урматтуу достор. Мисал үчүн, эми андан кийин касаро дей турган болсок, касаро сындыруу болот. Эми учур чакта сындырып жатат дей турган болсок, ал сындырып жатат дей турган болсок, касаро деген сөздүн алдына учур чактын я тамгасын коебуз деп айттык. Ошондо як деп туруп, аягы биринчи тамганын үстү сүкун болот деп айттык. Аягы у болот, домма болот. Ал эми син тамгасынын харакаты калды. Бул жерде демек кашанын ичиндеги и тамгасын пайдаланабыз. Ошондо як сиру болот. Як сиру болсо сындырат, сындырып жатат болот. Ал сындырат, ал сындырып жатат деген маанини туюнтат, урматтуу бир туугандар. Эми андан кийин урматтуу достор, эгерде кашанын ичи а тамгасы
менен келип калган болсо кандай болот? Захаба кашанын ичинде а турат. Захаба кашанын ичи а болуп турат. Эми биз айттык, учурчакты жасоо үчүн захаба деген сөздүн алдына учурчакты билдирүүчү я тамгасын коебуз. Яз биринчи тамганын үстү сукун болот, яз болот. Анан аягы у болот, бу болот да. Эми кашанын ичиндеги а тамгасын мына ушул ха тамгасын үстүнө коебуз. Yazhabu болот да. Yazhabu дей турган болсок, ал барат, ал кетет, ал баратат, же кетип жатат дегенди билдирет. Эми андан кийин мисалы фаала дей турган болсок, кашанын ичи а болуп атат. Эми учурчакты жасоо үчүн фаала деген сөздүн алдына я тамгасын коебуз. Яфалу. Яфалу. Мисалы, яфалу болот. Кантип бул жерде яфалу болуп калды. Кашанын фаала деген 3 тамгалуу сөздүн алдына а тамга, я тамгасын коебуз, я тамгасын коебуз. Мисалы, яф биринчи тамганын үстү сукун болот деп айттык, фанын үстү сукун болот. Ал эми ламдын үстү у болот. Яфалу. Яфалу. Яфалу болсо аткарып жатат, аткарат болот. Аткарып жатат, аткарат болот да. Аткарып жатат, аткарат болот. Эми урматтуу достор, андан кийин лаиба деген сөздү карасаңыздар, мисал үчүн кашанын ичинде а тамгасы турат. Биз учурчакты жасаш үчүн ушул кашанын ичиндеги а тамгасынан пайдаланышыбыз керек. Мисалы, ял лаиба деген 3 тамгалуу этиштин алдына я тамгасын коебуз. Ялабу. Ял мисал үчүн ял болот, эми аягы у болот. Кашанын ичиндеги а тамгасын айындын үстүнө коебуз. Ошондо ялабу болсо ойнойт, ойноп жатат болот. Ойнойт, ойноп жатат. Эми андан кийин урматтуу достор, мисалы алима деген сөздү ала турган болсок, кашанын ичи а болуп атат. Алима кашанын ичи а болуп атат. Эми учурчакты жасаш үчүн ушул адан пайдаланабыз. Мисалы, учурчакты жасаш үчүн я тамгасын коебуз деп айттык. Я тамгасын коебуз алима деген сөздүн алдына. Я болот, биринчи айын тамгасынын үстү сукун болот, аягы у болот. Я му болот да, ошондо му аягы у болуп атат, дома болуп атат. Эми кашанын ичиндеги а тамгасын ламдын үстүнө коебуз. Ошондо я'ламу болот да. Я'ламу деп, мына бул кашанын ичинде турган а тамгасын же и тамгасын ушентип пайдаланабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Андан кийин мисалы хуа яфалу. Хуа ал мисал үчүн хуа яфалу дейбиз. Ал аткарып жатат. Ал аткарып жатат. Хуа якруму. Ал сыйлуу болуп жатат. Хуа ялбасу. Хуа ялбасу. Ал кийип жатат. Ал кийип жатат болот. Хуа ялбасу десек, ал кийип жатат же киет. Бул жерде харакатты кантип коебуз? Ялбасу десек, демек бул лабиса кашанын ичи а болгонда, ошондуктан ба тамгасынын харакаты а болуп калган. Ялбасу болупчу, ялбасу болуп. Хуа я'ламу. Ал билип жатат, ал билет. Хуа ял'абу. Ал ойнойт. Хуа ял'абу. Ал ойнойт, ал ойноп жатат. Демек, араб тилинде келген я тамгасы, ушул жерде көрүп турган я тамгасы бул учур чакты билдирет. Андан кийин хуа яшхаду. Хуа яшхаду десек, ал күбөлүк берип жатат же күбөлүк берет болот. Хуа язхабу. Ал баратат, ал кетип жатат. Хуа ярджиу. Хуа ярджиу десек, ал кайтып жатат. Ал кайтып жатат. Хуа я'рифу. Ал билип жатат. Хуа я'рифу. Ал билип жатат, ал билет. Андан кийин мисалы халаqa деген сөздү ала турган болсок, халаqa бул кашанын ичи у болот. Учурчакты жасоо үчүн кашанын ичиндеги у тамгасын пайдаланабыз деп айттык. Мисалы халаqa деген 3 тамгалуу этиштин алдына я тамгасын коебуз. Ошондо ях болот.
Ал эми аягы у болот, ку болот да. Кашанын ичиндеги у тамгасын ләмдин үстүнө коебуз. Яхлуку. Яхлуку болот да. Яхлуку болсо ал жаратат, ал жаратып жатат болот. Андан кийин хуа яхруджу. Хуа яхруджу. Ал чыгып жатат. Хуа ядхулу. Ал кирип жатат болот. Хуа ядхулу, ал кирип жатат. Эми ушул жерде урматтуу достор, ал кирип жатат деген сөздүн ордуна хуа ядхулу болсо, эми ушунун ордуна Муса кирип жатат дей турган болсо, ядхулу Муса деп айтабыз. Ядхулу Муса, Муса деген сөз ядхулу деген сөздөн кийин келет. Кирип жатат деген сөздөн кийин келет. Араб тилинде адатта эреже боюнча сүйлөм этиш менен башталат. Ядхулу Муса. Ал эми кыргыз тилинде болсо биринчи зат атоочу менен башталат, андан кийин этиш аягында айтылат. Ядхулу Муса, Муса кирип жатат. Андан кийин яхруджу Алиюн, Али чыгып жатат. Яхруджу Алиюн, Али чыгып жатат деп айтабыз. Яхруджу Алиюн. Ялбасу Сулайману, Сулайман кийип жатат. Ялбасу Сулайману, Сулайман кийип жатат. Андан кийин ярифу Муса, Муса билип жатат. Демек кашанын ичи и болгонда ошондуктан ро тамгасынын харакаты касра и болуп атат. Ярифу Иса, Иса билет. Ярджиу Мухаммадун, Мухаммад кайтып жатат. Ярджиу Мухаммадун, Мухаммад кайтып жатат. Ушул жерде урматтуу достор бир кыстырма кылып кетейин. Биздин сабагыбыздын темасы негизи учур жана келер чак болчу. Учур жана келер чак болчу. Эми ушул жерде ярджиу Мухаммад деген сөз Мухаммад кайтат, Мухаммад кайтып жатат деген маанилерди билдирет. Эки маанини билдирет. Учур келер чак деп айтып атабыз. Мисалы, эгерде азыр деген сөз менен айтсак, анда кайтып жатат деген маанини билдирет. Мисалы, ярджиу Мухаммадун, Мухаммад кайтып жатат. Ярджиу Мухаммадун ал-ана. Ал-ана деген азыр. Мухаммад азыр кайтып жатат болот. Эми мисалы, ярджиу Мухаммадун гадан. Мухаммад эртең кайтат болот ошондо. Мухаммад эртең кайтат болот. Мухаммад эртең кайтат болот. Көрдүңүздөрбү? Демек, азыр деген сөздү койсок кайтып жатат болот, учур чакты көргөзөт. Ал эми эртең десек, анда кайтат болот, келер чак болот да. Бир эле кезде ярджиу деген кайтат, кайтып жатат деген маанини билдирет. Кийинки келген тактоочко жараша, абалга жараша эки маанини билдирип кете берет. Андан кийин язхабу Ахмаду. Язхабу Ахмаду, Ахмад кетип жатат. Язхабу Ахмаду, Ахмад кетип жатат. Андан кийин якбуру Умару. Умару, Умар чоңоюп жатат. Якбуру Умару, Умар чоңоюп жатат болот. Бул жерде демек ба тамгасынын харакаты у болуп атат, якбуру болуп атпайбы? Демек бул жерде кашанын ичи у болгонда, негизи уңгуда кабуро кашанын ичи у болгон, ошондуктан бул жерде учур чакта якбуру болуп атат. Андан кийин ялабу Салихун, Салих ойноп атат, Салих ойноп атат. Ялабу Салихун, Салих ойноп жатат. Андан кийин я'ламу Зайдун, я'ламу Зайдун, Зайд билет. Я'ламу Зайдун, Зайд билет болот. Биз я'ламу болду, сөзсүз айттык. Учур чактын белгиси, урматтуу достор, учур чактын белгиси я, анан мына мим тамгасынын үстүндө турган домма ушул учур чакты билгизет. Учур келер чакты ушулар билдирет. Ушуга маани бериңиздер. Учур келер чакта демек аягы сөзсүз домма болот. Домма болот. Ал эми башы я менен башталат. Кийинкиси яктубул устазу. Устаз жазып жатат, устаз жазат. Яктубул устазу, устаз жазып жатат. Яфраху Абдуллахи. Абдулла
quvonib жатат. Yafrahu Abdullahi, Abdullah quvonib жатат. Yaftahu Ibrohimu, İbrahim açıp жатат. Yaftahu İbrahimu, İbrahim açıp жатат болот. Бұл жерде демек yaftahu деп та тамғасының харакаты фатха болуп атат, а болуп атат. Демек бұл жерде фатаха қашанын ичи а болгон. А болгон. Мына ошондуктан бұл жерде қашанын ичин сөзсүз билишибиз керек. Қашанын ичинде а барбы, же и барбы, же у барбы. Мына ошондо биз анан ошол учур чакта ортоңку тамгага туура харакат коёбуз. Яфтаху Иброхиму болсо Ибрахим ачып жатат болот. Эми урматтуу достор, сүйлөмдөргө маани бериңиздер. Эгерде ядхулу Ахмаду десек, Ахмад кирип жатат болот. Ядхулу Ахмаду, Ахмад кирип жатат. Эми Фатима кирип жатат деп женский роддо айта турган болсок, та тамгасын коёбуз. Тадхулу, янын ордуна женский родко та коёбуз. Ушуга маани бериңиздер. Тадхулу Фатимату, Фатима кирип жатат. Тадхулу Фатимату, Фатима кирип жатат. Андан кийин яхруджу Мухаммадун, яхруджу Мухаммадун, Мухаммад чыгып жатат. Яхруджу Мухаммадун, Мухаммад чыгып жатат деп айтабыз. Эми женский роддо айта турган болсок, ошол я тамгасынын ордуна, я тамгасын алып, ордуна та тамгасын коёбуз. Тахруджу Аишату, Аиша чыгып жатат. Тахруджу Аишату, Аиша чыгып атат болот. Андан кийин язхабу Зайдун десек, Зайд кетип жатат. Мужской роддо я коёт экенбиз. Ал эми учурчакта женский роддо болсо янын ордуна та коёбуз. Тазхабу Зайнабу, Зайнаб кетип жатат. Тазхабу Зайнабу, Зайнаб кетип жатат. Андан кийин яржиу Муса, Муса кайтып жатат. Муса кайтып жатат. Яржиу Муса, Муса кайтып атат. Эми Хадижа кайтып атат деп женский роддо айта турган болсок, ошол янын эле ордуна та коёбуз. Таржиу Хадижату, Хадижа кайтып жатат. Таржиу Хадижату, Хадижа кайтып атат болот. Яжлису Алиюн, Яжлису Алиюн, Али отуруп жатат, Али отуруп жатат. Эми экинчи жагында болсо Таджлису Марьяму деп айтабыз. Таджлису Марьяму. Женский роддо болсо янын ордуна эле та коёбуз. Таджлису Марьяму деп янын ордуна таны коёт экенбиз, урматтуу достор. Мына ушинтип, урматтуу достор, мен сиздерге араб тилинде учур чакты кантип жасоо жолдорун үйрөттүм. Эгерде сиздерге бул сабакта кандайдыр бир тема же бир сүйлөм түшүнүксүз болуп калган болсо, сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Мен сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярмын. Бул сабакты башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аддаллу алал хайри кафаилихи, бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай сооп алат дейт. Эгерде сиздер аркылуу ушул сабактар башка бирөөлөргө жетип барган болсо, сиздер дагы чоң соопторду аласыздар. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, анда биздин устазыбыз Ашур Али Маулян устаздын Сажиде аттуу китебин алыңыздар. Араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүшүңүздөргө бул китеп сиздерге жардамын берет. Анда эмсе кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.